тынык алуу, жыт алуу сыяктуу кызматтарынан бөлөк өң чыгаруучу зарыл мүчө, өңдүн сынын көрсөтүүчү чендин бирөө мурун болуп, ал каңшаар, таноо, мурун учу деген 3 бөлүктүн сыны көрүнөт. Каңшаары түз, кырдач, эттүү болсо, таноосу кыпчайбаган, керилбегени сынга толумдуу көрүнөт. Мурун кээде тумшук деп да айтылат. Сынчылар мурундун тулма сыягына карай кырдач мурун, кыр мурун, орок мурун, ормогой мурун, куш мурун, ит мурун, бучук мурун, боорсок мурун, чолок мурун, келте мурун, шаңыр мурун, чүлүк мурун, чокмо мурун, кетиркей мурун, быйбык мурун, барбак мурун, чоң мурун деген сын аттарды койгон. Ушул мурун сыяктарына карап өңүн, мүнөзүн, ооматын жоромолдогон. Мурундун калыптуу сыягынан сулуулук, ажарлуулук өң көрүнгөн. Оозду бүйүрсө болот, көздү сүзсө болот. Бул теңир урган мурунду кантесе болот деген ылакап мурундун табигый сыягынан айтылган. Эрлердин каңшаар кырбоосу жетик, эти толук, таноосу барбага келишин сынчылар ат эриндүү келет, эр мурунду келет деп белгилеген. Ал ургачылардын каңшаары кырдач, мурун учу таз, эт байлаган, таноосу жыйнак болгону сулуулук сынга толгон. Сынчылар адамдын мурдунан анын мүнөзүн көргөн. Мурун каңшаары, мурун учу, таноосу толмоч, барбайып турса жоомарт, эр мүнөз, эр мурунду келет дегенге мүнөздөмө берген. Тоголок мурун, топчу мурун, кетиркей мурундууларды мурдун көтөрүү, мурдун дердейүү, мурду балта кеспөө, мурдунда курту бар деген сөз айкаштары менен кербес, көтөрүлмө, курчирен мүнөздөгөн. Учмак мурун, куш мурун, шиш мурундуларды суу мурун сөлөк атап, алар мурдунун суусун тарта албаган бошоң мүнөздөлгөн. Чүлүк мурун, чокмо мурунду таноосу кыпчыгый болсо, ачуулуу, тар, чорт кыял мүнөздөгөн. Мурду түз, эттүү болсо, ооматтуу, ырыска шерик деп жоорugан. Каңшаары кайкы, ийри болсо, окат жолу ийри, шыдыр болбойт жоорugан. Каңшаар түбүндө тырышы же калы бар ургачылар жашоосу катал өтөт жоорugан. Таноосу толук, барбайыңкы болсо, ырыска шерик, ал таноосу жалаң, кыпчыгай болсо, колу жугунсузга жоорugан. Ал мурдунун учу учмакай, ийри, учунда эт кармабаган болсо, алдым жутумду деп жооруп, ийри тумшук адам атаган. Бучук, быймыт мурундуулар ырыскыдан мүчүт. Таноо же кетиреңдер ырыскылуу, мартабалуу келет. Мурун учунда калы болсо, байлыгы берекетсиз. Мурун үстүндө калы болсо, дөөлөттү өтөт дегенге жоорugан. Мурун кычырса, эт жейт деп жоорулат. Кармыштегин Макелек Өмүрбай уулу, кыргыз сынчылык жана көчөт маданияты.